Сынган кылычта таажысыз өкүмдар, таксыз падыша болгон. Шералыны кой кайтарып жүргөн жеринен алып келип хан кылган. Аксыдан чыккан Нүзүп би хан ордого аталыкка барганга чейин шундуктай түш көргөн. Айыл аксакалдарын, билермандарды, уламаларды чогултуп, мал союп, алдыларына аш тартып, жабуу жаап, сый көрсөтүп, түшүн жорутмакчы болот. Бийик көк жашыл тоолордун үстүндө жүрөм. Бир тоодон кол сунсам, бир тоого жетем. Бир тоодон аттасам, бир тоого жетем. Бир тоодон кыйкырсам, тигил тоонун кийиги шагыра бүркөт. Бул эмнеси? Үйдүн ичи дым болду. Адамдын деми гана угулат. Көздөрү диртилдеп. Мындай шумдукту ким көргөн? Ким кантип жooруйт? Баары нес болду. Жакшы, деп сөз баштап келаткан карыяны Нүзүп өзү токтотту. Түзүктөп жоруй ала турган түрүңөр жок. Түш бир айтуудан, бир жооруудан бузулат. Эмесе ошол түшүмдү өзүм жорудум. Көк жашыл бийик тоолордун үстүндө жүргөнүм. Мартабам көтөрүлөт экен. Бир тоодон туруп кол сунсам, тигил тоого жеткеним. Бир тоодон туруп аттасам, бир тоого жеткеним. Бул зоболом көтөрүлүп, кулачым жайылып, мартабам көтөрүлөт. Бир тоодон туруп кыйкырсам, тигил тоонун кийиги шагыра бүрккөнү. Бийлигим чоң болуп, даңкым алыска кетип, хан болот экенмин. О мин, Аллоху акбар, деп бата тартып жиберди.